Гүлжайна Атаканова кнопкасы бар машина алды. Эми Ырыс Жомартова эмне деп максанат? Кудул Гүлжайна Атаканова темир тулпарлуу болгону маалымдады. Ал өзүнүн социалдык баракчасына Анжелика Кайратова, Миргүл Бообекова, Айзат Беркбаева менен эс алууда жаңы унаасы менен түшкөн сүрөтүн бөлүшүп, "Эх жашоо, кандай сонун, жашоону сүйөм, жакшы адамдар менен жүргөн өзү керемет" деп жазды. Көрмандар аны куттуктап жатышат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын маданияты мыктысы Гүлжайна Атаканова учурда 37 жашта. Жакында эле карантин аяктаса жеке жашоосунда өзгөрүүлөр болуп, той кылаарын маалымдаган болчу. Ошондой эле актриса айым карантин маалында кайрымдуулук иштерин активдүү алып барды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Айзада Жамгырчиева. Жан дүйнө тарысы айла жок. Акчага караганда жан дүйнө тар болгон учурда жашап жаткан жокпузбу? Мындай маанидеги соболду алып баруучу блогер Айзада Жамгырчиева өзүнүн социалдык баракчасына узатты. Жан дүйнө тар, пейил жарды, кедей убакытта жашабайбыз деймин да, акчалай жарды болсоң, карызга алсаң да табат экенсиң. А бирок жан дүйнө тарыса, кедейлесе айла жок. Азыр эмнегедир жакшы сөзгө жарды, колдоого жарды, сүйүүгө жарды, мамилеге жарды, өзүмчүл, тар убакытта жашап жатпайбызбы, деп пикирин билдирди блогер. Учурда аталган посту окурмандар талкуулап жатышат. Эскерте кетсек, Айзада Жамгырчиева коомдук биринчи каналда Хит парад, үй бүлөлүк лото берүүсүн НТС телеканалында "Не жаңылык" программасын алып барган. Журналист алып баруучу ырчы катары элге таанымал. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Талант Кадыров, Талант 60К, ырчы, жалгыз бой апам бизди кыйналып жүрүп чоңойтту. Көп инсан апасын айтканда, ал тууралуу сүйлөгөндө, урутунда күлүмсүрөө пайда болуп, балалык убагына кайткандай жүзү жумшара түшөт эмеспи? Атактуу ырчы 60 Кадыровдун жана актриса Рая Нургазиеванын улу ырчы Талант Кадыров апасы тууралуу айтып берди. Атам апамды жакшы көрүп калып ала качып кеткен экен. Атам Ош чергесинен, апам Нарындын Ак Тала районунан болот. Атам Ак Талага гастролго барып, апамды жакшы көрүп калып ала качып үйлөнгөн экен. Апам мени 18 жашында төрөптүр. Ош шаарында атактуу адамдар менен чогуу жүрүшүп, анын ичинен Ырдын пири Рыспай Абдыкадыров "Уулуңардын атын Талант койгула" деп атамды ошол киши коюптур. Апамды сагынган учурларым бала кезимде болду. Ал бизнес кылып Кытайга кетип, бизди айылга таштачу. 3 айлык каникул мен үчүн бүтпөй кыйналчумун. Апамды сагынып, бизди алып кетсе дечү элем. Апам бир чети бизди айылдын жашоосун көрсүн, бышсын деген ойдо жиберчү экен. Айылды аябай жаман көрчүмүн. Деги эле жумуш бүтчү эмес, тескерисинче, азыр айылга көп баргым келет. Эмнегедир айылдын жашоосу мага жагымдуу сезилет. Мен улуусу болгонум үчүн апам көбүрөөк инимди эркелетет. Кичүүсү болгонго жакшы көрөт болуш керек деп ойлой берем. Мени менен кеңешип, кайсы бир маселелер тууралуу сүйлөшөт. Бала кезибизден эле атам менен апам эки ажырым жолго түшүп, бизди апам тарбиялады. Атамды гастролдоп келгенде эле көрчү элек. Биздин ушул даражага жетип чоңоюшубузга апамдын эмгеги чоң. Жалгыз бой апам бизди кыйналып жүрүп чоңойтту. Ал күндөрдү эстеп, апам кыйын экен деп калам. Апам бир учурда 2 жумушта иштеп, 2 окуу жайда окуган учурлары болду. Кыйналып жатканын билдирбегенге аракет кылчу. Ал күндөрдү көп деле эстегибиз келбейт. Алдыда жакшы, ынтымактуу күндөрүбүз бар. Апамдын сабизден жасалган оромосун жакшы көрөм. Пловду жакшы басат. Фирменный тамагы 5 бармак деп айтсам болот. Ушуларды сагынып, сүйүнүп жейм. Апамдын 5 билими болсо дагы окугусу келет. Апамдын бетке айткан сапатын баглайм. Ашкере чынчыл адам. Кээде ошол чындыкты оор болсо да көңүлү калып калбайбы дебей айтып салат, күлүп. Бетке айткандын зары жок деген апама тиешелүү сапат. Аны менен таң калтырган сапаты анын дайыма алга деген ураан менен жашаганы. Азыр апамдын 5-6 билими бар. Дагы деле окусам деген каалоосу күч. Колумдан келсе окуу, заман кандай өзгөрүп кетет ким билет дей берет. Апамдын демилгеси менен мен да быйыл бир окууга тапшырам деп отурам. Ал кайсы кесип азырынча сыр болуп турсун. Апам өмүрүн бизге арнады. Кичине кезинде апамды катуу кызганчу элем. Акыл эсим кире баштаганда жалгыздык жаман экенин түшүндүм. Мусулманчылыкты улуу апасына турмушка чыгыңыз деп 3 жолу ыраазычылык айтыш керек экен. Мен көп жолу айттым, азыр деле айтып келем. Жалгыздык кимге болсо да оор. Сиз бактылуу болсоңуз, биз да бактылуу болобуз дейм. Айтсам эле сөздү шарт кесип жок дейт. Турмушка чыккысы келсе кичинекей кезибиз деле чыгып кетмек болсо керек. Өзү каалабайт окшойт. Ажырашып кетсе да атамдын туугандары менен катташтырды.
Апам менин эмоционалдуу мүнөзүм окшош. Боорукер, ар нерсени жүрөгүнгө кабыл алат. Кайгылуу кино көрсө да, көзүнө жаш толуп кетсе да, меники да ошондой. Апам акылдуулук кылып, атам менен ажырашкандан кийин анын бир туугандарына кол үздүрүлгөн жок. Атаңар тарбия бербесе, бир туугандары берет деп айылга көп жиберчү. Туугансыңар деп кулабыбызга куйчу. Ушуну туура кылганына азыр туйдум. Бир жолу айылда атамдын туугандыгына жүргөнбүз. Саматтын туулган күнүндө ошко жиберет болуш керек деген ойдо атамдын бир тууганына бүгүн Саматтын туулган күнү деп айтып жатпаймынбы? Оюмда акча берип ошко жиберет болуш керек дегем. Аии, жакшы, туулган күнүң кут болсун. Эми айыр менен тырмокту алып ишти бүтүрө калгыла десе болобу? Ушинтип турмушта көп нерсени даярдалган экенбиз. Менин фобиям апамды жоготуу. Апам эртең менен жумушка кетип, кечинде келип, тамак ичип жатып калчу. Дем алыш күндөрү да шерин элеш үйдө болчу эмес. Карантин учурунда эле үйдө болуп, неберелерине көңүл буруп калды. Балдары мага жакын деп ойлочумун. Азыр карасам чоң энесине жакын экен. Апамын таманын алдында бейиш бар дешет. Азыр ооз ачып жатканда апама өмүр бер деп, ден соолук бер деп жалынып турам. Менин фобиям апамды жоготуу. Эч качан эч ким апасын жоготпосун. Апалар көп жашасын. Маалымат булагы Супер Чекит KG.